Ассаламу алейкум, урматтуу Ниязал Кочкорбаев YouTube каналынын катталуучулары, сиздер үчүн аябай сонун жаңылык. Барыңыздарга маалым болгондой эле Хамза уулу СМА оорусу менен ооруп турган учурда Аскар Авто Дубай деген кыргыздын кран жигити сонун колдоо көрсөтүп, жалпы элдин сбор кылып акча чогултуп турган учуру, ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү дагы жөн турбастан өз салымын коштуп турат. Баса биргелеп айта кетүүчү нерсе, Кыргызстандын президенти Ажообуз Садыр Нуркожоевич дагы өз жардамын кылып турган учуру эмне берди деп ойлосоңуздар, жашырын түрдө болсун деп Аскар Авто Дубайга өзүнө айткандагы Mercedes-Benz Maybach үлгүсүндөгү автоунааны жана ошондой эле $30,000 жардам катарында Хамзага тапшырылып берилген. Албетте ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен чогуу биргеликте чогуу көрмөкчүбүз. До конца көрүңүз. Жигиттер, сиздерге бир жаңылык. Кечинде Хамзанын сборуна ушул убакка чейин берилген суммалардын эң чоңу болуп ушул берилди. Maybach үлгүсүндөгү машинени берди, ушул машинени. Буга кошуп $30,000 акча берди. Өзүбүздүн агалар атым аманат бойдон калсын деди. Бардыгыбыз билебиз. Сиңер чоң рахмат, ушинтип сиздер дагы четте карап турбай ушул сборго эң чоң салым кошконуңуздарга биз аябай ыраазыбыз. Хамзанын атасы дагы өтө ыраазы болду. Үй бүлөңүздөр менен ушинтип тынчылык болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Кыргыз эли бир өзгөчө эл экенбиз, ушинтип мына ар бириңиздер жумушуңуздарды таштап келип ушу Хамзанын өмүрү үчүн 1 сом болсо жок дегенде ушинтип келип коробка көтөрүп жардам берип жатасыздар. Биз буюрса мындай улуу эл экенбиз. Ар бир өтө ыраазы болдук. Анткени мен ушу өзүм практикамда көрдүм. Жигиттер келип 1 сом болсо да таштап кетели депчи. Ошого буюрса токтобойбуз. Толук чогулганча жигиттер. Ошол эле учурда Ажообузга терең ыраазычылыгын Оозо Чардан кийин билдиргендиги бар. Сиз менен чогуу көрөлү анда эмесе. Арасында албетте биздин Ажообуздагы жөн отуруп аптыр. Ажообуздун дагы жардамы бар деп Аскар мырза менин кулагыма барады. Аскар мырза, өзүңүз айта кетсеңиз. Урматтуу биздин Ажообуз, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге чоң рахмат. Сиздин жардамыңызды алып, сиздин аманатыңызды тапшырып бердик. Биз сизге ыраазыбыз. Баракалла. Жигиттер бар болгула. Анда орун алып бергиле, буйруса. Жигиттер, көбүңүздөр жазып атасыздар го. Комментарийден көрүп таң калып бүтпөй койдук депчи. Сиздер ошол 100дөн 1 бөлүгүн көрүп таң калып бүтпөй койсоңуздар, мен анда вообще эле таң калып бүтпөй койдум. Мына саат 12 болду. Сыртта адамдар, бул жакта адамдар бардыгычы. Бул Кыргыздан айланса болот экен жигиттер. 500,000 миллиондорду келип жөн эле сырттан эле Аскар мынаны алып кой, бизге видеонун кереги жок деп фитти алгам брат. 250,000 сом калып туруп. 210,000ге десек жок, мен 250,000 эле котороюн деп бул дагы бирөөгө кадыя кылып атат экен. Ушундай адамдарды көрдүм Кыргызда, ушундай баягы бошто бизде март деп коет. Март жигиттер бар экен. Рахмат ар бириңиздергечи. Эгерде бизде ушундай адамдар болгон болсочу, бизге мындай Кудай сактасын, кандайдыр бир кыйынчылык келген болсо дагы биз ал нерседен чыккыдайбыз. Мына мамлекет башчыларыбыз өздөрү баш болуп бүт мына чоң суммаларды котордуңуздар. Сиздерге дагы чоң рахмат. Башында сиздер туруп ушундай иштерди кылып атсаңыздар, артыңыздардан биз сөзсүз сиздерди колдойбуз. Мамлекетибиз тынч, ушу мамлекетибиз бүт шарттарды түзүп берди. Эң маң шарт түзүп берди. Укук коргоо кызматтары шарттарды түзүп берди мисалы. Ошолор бар, анан биз тайраңда ушинтип коробка көтөрүп, ар бир жерге барып киргизип чыгарып атабыз. Казакстанга барып алсак, Казакстанда мындай нерсени кылганга даже запрет окшойт. Эми биз ушундай бир мындай сонун мамлекетте жашап атат экенбиз. Кайсы жакка барбайлы бизге разрешение берип атат. Мисалы, кээ бир жерлерде сопровождение кылып беришти. Сиздерден чоң рахмат. Бул нерсени мен өзүм көзүм менен көрүп атам. Биздин команда көзү менен көрүп атат. Аны ушул нерсени ушул жакка айтып коюу, бул биздин милдетибиз жигиттер. Ар бириңиздерге рахмат. Ушул жерде бирөөгө должун эмес. Видеого тарттырып кетип аткандар булар ар бири ушул Хамзанын өмүрү, ушу Асанын өмүрү деп келип таштап кетип атасыздар. Жигиттер, сиздерден Кудайым ыраазы болсун. Чоң рахмат. Мына эч нерсеси жоктор жок дегенде келип бир коробкасын, бир суусун таштап ушуну сатып, мына менде болгон возможность ушуну Хамзага берип койгулачы деп биринчи топтогу майыптар келип атат. Жана жумада өзү эже ошо мечиттин алдында бир аз ушу кайыр сурайт экен. Мен силерди көрүп атам деп ушул атайын өзү ошо чогулган акчасын ушуларга берди. Ушунчалык бир кеңпейил эл экенбиз. Каалайын Кыргыз элим, ар бириңиздерге рахмат. Чоң рахмат. Биз жөн эле себепчүбүз.
Аскар сен болбогондо, сен мындай болбогондо деп айтпай деле койсоңуздар болот. Такыр видео эч нерсенин деле кереги жок. Просто мен видео сүйлөп берип койчу, сага ишенип келип атабыз деген үчүн мен чыгып атам. Мен силердей эле кызмат кылып аткан, мен силердин уулуңармын. Ошого ар бириңиздерге чоң рахмат. Мына ишти кылып аткан ушул жигиттер биз видеого эле чыкпаганыбыз болбосо мына сиздерге факты менен көргөзүп коелу. Ушинтип акча чогултуп ушул жерде отурат. Ушул жигиттердин өмүрү депчи. Ошого чоң рахмат, ар бириңиздерге чоң рахмат.